ПМКнун уландысы качан чыгат деп личкага чейин жазып атасыңар туугандар. Баарыңыздарга салам. ПМКнун уландысы чыкпайт туугандар. Себеби 9 матчтын ичинен бир эле оюнга катыштык. Мирамарга ито жабылып кеттик анда да 1 кил менен. Именно 27 күнү биздин составдын балдары бүт бошой жумуштары чыгып катышпай калдык тилекке каршы. А так ништяк мощный контент даярдайын дегем силерге. Бирок эми болору болду. Өтүп кеткен командаларды куттуктайбыз чын жүрөктөн. Ал эми менде болсо необычный жаңылык бар туугандар. Мен 4 пальчиктен 2 пальчикке өтүп атам. Оюнга болгон кызык тарап бараткандыктан мага бир аз челлендж болсун, анча-мынчаларга бир аз мотивация болот. Жыйынтыгын болсо албетте кийинки видеолордо көрөсүңөр. Эгерде жыйынтыгы жакшы болуп кете турган болсо, дальше 2 пальчик менен калып кетем. Тээчелең. Тамаша. Бирок эми байкайбыз туугандар, байкайбыз кандай болот. Главное поддержка кылып турсаңар эле туугандар. Окшоштурабыз калган. Дагы бир кызыктуу нерсе менен бөлүшүп кетейин туугандар. Павлинский менен Шифуну жаап кеткен видеонун астына бирөө ушинтип комментарий жазыптыр да. Болбосо менин Нурайым ушул башка видеолордун арасына поддержка кылып жүрчү да мурун. Красавчик менен чогуу ойнобойлу ар жак бир жак базар жок депчи. Баарынан да кызыгы менин Нурайым. Мен видеолорумду көчүрүп алат экен дагы өзүнүн каналына кирип мен ойнодум дегендей кылып чыгара берет экен да. Жамбоз деген жазуусун өчүрүп, астына болуп турат деп кошуп, эффектин музыкасын алмаштырып койгонун карабайсың. Хейтерлерге айтып кетейин, мындай контуженный хейтер болбой, адекватный хейтер болсоңор, мындай позицияңар түшүнүктүү болсун. Итак эле ар кайсы нерсени ойлонуп баш ооруп атканда огуш бетер мээге күч келтирбей. Лицемер болбогула жигиттер, лицемер вообще болбогула. Ушу адамдык сапаттан 200-дүүлүктү өлө жаман көрөм. Мен эле эмес, баарыңар эле жаман көрөт болушуңар керек. Интерес жоголот отпойбу туугандар? Ооба, чындап эле акыркы күндөрү оюнга болгон кызыгуу мурдакыдай эмес. Көп кил кылсам боттор көп экен, кишилер жок экен деп, кишилер көп болуп калса рейга жок, пинг көтөрүлүп кетти, анан да бирдеке деп отмазка таап эле. Короче, эч нерсе жакпай атат да акыркы күндөрү. Вов картага кирип эле паркур ойноп жүрө берсемби деп ойлоп кетип атам. Разработчиктер оюнду бузуп салдыбы же мен өзүм канча жылдан бери ушуну ойноп жүрүп ушул оюндан тажай баштадымбы билбейм. Силерде да ушундай болот абы? Если жок комментарийге жазып койгула. 2018-2019 жылдары PUBG кандай эле жаңы көчүргөндө. Сервер общий чөптө жатчу элек го чиркейин. Дропту кайсы команда лут берип кетчү болсо болду, топ-айдын ошонук. Маскалатты кийип туруп, М24тү колго кармап алып жата бересиң. Ал убакта мондай быттыраган кнопкалар жок. Алыштык эмес даже наклондор жок беле, по-моему. Иши кылып ал кезде PUBG дегенде даана боевой оюнду элестетет элең да. Азыр болсо PUBG дегенде Wings, Skibidi Toilet, жана осурган бирдеке чыгып турго дагы учуп кеткен. Ал да эчтеке эмес нең Нурайым. Көчөбү компенсаторду кошуп коюптур. Ишни мейлеп атсам эле бир башкача бир сөздөрдү сүйлөп, общий чаттан бирөө сүйлөп атат деп жанындагыларды бүт ызы чыгып жүрөм го. Мына ушундай туугандар. Акыркы күндөрү Free Fire'дан контент кыла турган болуп калдым окшойт дейчелең. Чувствительность настройка жазатам дегендер болсо личкага жазгыла. Без гироскоп менен ар кандай жаза беребиз. Эң башкысы ошо биз жасап берген чувствительность настройкалардын баардыгы силерге жагат. Кээ бир адамдар мисалы үчүн билбейт да настройкада кайсы функцияларды өчүрүп калыш керек. Кереги жок функциялар күйүп турат азыр автоматически. Ошолорду өчүрүп калыш керек дегендей. Так что уялбай жаза бергиле. Буюрса жакында ошо PUBG-нын настройкасы боюнча отдельный видеолорду чыгарып баштайм. Ошолорду өткөрүп жибербеш үчүн сөзсүз подписканы басканды унутпагыла. Именно азыр басып койгула, унутуп калбаш үчүн. 1,5 миңге жетели деп калдык буюрса. 2 миңге жеткирип салалычы ушуну тезинен. Антесе видеолорум 5 миң, 6 миң, 10 миң, анан кээ бирөө 20 миң, 30 миңге чейин барат экен дагы, анан подписчигин карасаң 1400 деп турса, чото бир башкача көрүнөт экен. Кимде ким билген эмес болсо, менде YouTube дагы бар туугандар. YouTubeга дагы өтүп подписканы басып койгула. YouTubeга эми серьезно кирише баштайм буюрса. Ошол жакты дагы бир байкап көрөлү. Стрим болсо, ушу жазында деп атам элем, жазында жетишпей калдык туугандар. Күзүндө аракет кылалы, күзгө чейин контент эле кылып туралы, пока аудитория жыйнап дегендей. Бүгүнкүгө болсо бүттү туугандар, эми кийинки видеодо сүйлөшөбүз, көрөбүз дегендей. Лайк басканды унутпагыла, баарыңарга ийгилик.